Салам радиосунда жаңылыктар. Сүлүктүк көмүр ачык акционердик коомунун мүлктөрү мамлекеттик менчикке кайтарылды. 31 октябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети сүлүктүк көмүр ачык акционердик коомуна тиешелүү мыйзамсыз сатылган жана катталган мүлктөр менен жер тилкелерин аныктады. Тергөө иштеринин жыйынтыгында мүлк ээлери аны сүлүктүү шаардык мэриясына ыктыярдуу түрдө кайтарып беришти. Кайтарылган объектилердин катарына бир нече административдик имараттар, электр көмөк чордону, ашканалар, кампалар, трансформатор жана жалпы аянты ондогон гектарды түзгөн жер тилкелери кирет. Президент Садыр Жапаров тесттик добуш берүүгө катышты. 30 октябрда президент Садыр Жапаров Жогорку кеңештин кезексиз шайлоосуна даярдык алкагында өткөрүлгөн тесттик аралыктан добуш берүүгө катышты. Ал паспорт аркылуу онлайн идентификациядан өтүп бюллетень алып добуш берди. Президент шайлоо процессинин ачык айкын жана жеткиликтүү болушунун маанилүүлүгүн белгилеп, БШКга маалыматтык иштерди күчөтүүнү тапшырды. Тесттик добуш берүү өлкө боюнча жана Россиянын айрым шаарларында өтүүдө. Баткенде кыргыз милициясынын 101 жылдыгына карата волейбол турнири өттү. 30 октябрда Баткен областынын ички иштер башкармалыгынын башчысы милициянын полковниги Улан Жукеновдун демилгеси менен уюштурулган мелдешке облус боюнча 7 команда катышты. Жыйынтыгында 1-орун Лейлек районунун ички иштер башкармалыгы, 2-орун Баткен областынын ички иштер башкармалыгы, 3-орун Кадамжай районунун ички иштер башкармалыгы. Жеңүүчүлөргө кубок, медаль, диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Активдүү спортчулар өзүнчө номинациялар менен сыйланышты. Бишкек-Ош жолундагы кырсыктан 2 адам каза болуп, 4 жаракат алды. Бүгүн Бишкек-Ош унаа жолунун 145-чакырымында 4 унаа катышкан ири жол кырсыгы болду. Алдын ала маалыматка караганда DAF жүк унаасы Chevrolet Orlando менен кагылышып, каршы тиркиге чыгып, Honda Step унаасына сүзүлгөн. Ошол эле учурда Chevrolet дагы бир электромобиль менен кагылышкан. Кырсыктын натыйжасында 2 адам каза болуп, 4 киши, анын ичинде 2 наристе ооруканага жеткирилди.